тоо арасындагы мына биз баягы кинолордо көргөн каньондор бар го, ошолордун арасында туруп бир сөйлөп коеюн. Ушул менин эле программасынын негизги демөөрчүлөрүнүн бири азыр мына ушундай техникалык жактан абдан чоң жардам көрсөткөн Талантбек Эрназаров деген жигитке ыраазычылык билдирип коюшум шарт болуп атат. Себеп дегенде мына ушул учурдан пайдаланып айтпасам, тоонун башында башка учурларда окшошпой калат. Ошон үчүн Талантбек Эрназаров мырза, сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Мына ушул окшогон аталардын, энелердин батасы сизге жана сиздин үй бүлөңүзгө тийип турсун. Assalamu alaikum. Менин энем программасынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз бир жакшынакай бир үй бүлөнү куттуктаганы келдик. Атайын ушул Папан деген айыл аймакка караштуу Лаглан деген жайлоо экен. Көрүп атасыздар, бул эми бир бөлүгү. Бул жерде бир чоң үй бүлөнүн тобу эс алып атышат. Ошол жерде бир атабыз менен, анан ошол менен бирге дагы бир тууган ээси бар экен, ошону куттан келдим. Негизи бул буйрутма шайлоо деген агабыз менен Насихат деген эжебиздин атынан болуп жаткандыгын сиздерге бир жакшы баса белгилеп айтып коеюн. Азыр кирип атышат. Эже, бир мүнөткө берип алып койсоңуз, азыр биз абабызды куттуктайбыз, анан кийин ошон бир дагы бир кош майрам бар, бир тууган. Анан кийин мен иним Алмандын. Бир тууган энеңиз. Ооба, бир тууган энемин. Жакшы. Мына быйыл ушул эки адамды ушул программага кошуп, Кудай куттуктайм деп бир ниет кылган экенсиз, ошол ишке ашып аткан чагы. Кудай кааласа. Шайлоо агабыз менен Насихат агабыздын куттуктоо иш-чарасына азыр алдык бир өтөрдө көп болобуз. Сиз урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жолу өтө татаал. Мага ишенбесеңиздер өзүңүздөр да келип көрүңүздөр. Анан кийин мага рахмат айтасыздар. Чын айтканда ушунчалык алыс жер. Буну эми мисалы Папан жергиликтүү калк үчүн алыс эмес болгон чыгар, бирок биз үчүн өтө алыс. Бирок келгенден кийин баягы жолдогу кыйынчылыктар, татаалыктардын баардыгы көз ирмемде өтүп кеткендигин дагы айта кетейин. Ушунчалык Кыргыздын ушундай бир 5 өңдүү кереметтүү жерлер бир топта. Мен азыр куттуктайм, жашнак маектерди аламын. Анан эми бул үй бүлө өзүнүн бүгүнкү иш-чарасын андан ары улантыша берет. А мен болсо кайра Ошко карай сапар тартамын. Жакшылап баамдап туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн менин энем программасын көп сындай бербеңиздер. Өзү негизи туулган күндө бизде ушундай традиция кылып койдум эле да. Урук туугандарды, неберелерди баардыгын топтоп, бир жыл Саройго бардык, 1-2 жыл бардык окшойт да. Ар неменин июндун 25-inde топтойт элем. Анан быйыл 25-inde неме келбей топтолбой калганыбыздын себеби ана кичине кызым Бишкектен кичине ана колундагы кыз ооруп, ошодон неме болуп калды, кармалып. Анан ушул кызды келсин деп күтүп калгандарыбыз бар экенбиз, бардыгыбыз эле. Анан бул кызыбыз келди, келгенине 3-4 күн болуп калды. Анан кийин бүгүнкү субботаны белгилеп, быйылкы жылы Лагланга барайлык дедик. Немени өзгөртүп. Ар жылы эле Саройго кара кой апшырата деп жүрбөстөн, мына ал жакын эле экен, өзүбүздүн Кара сууда экен деп. Onun üstüne mına al жерде каньондор бар, ошону балдар көрсүн дедим, мыналардычы, неберелерди. Кинодогудай экен да, бул каньон. Аябай жакшы экен каньон. Өткөндө бизди курултайга делегат болгон жигиттин ушу эс алуучу жайы мына ал жер. Бул бала ушул немеден Кара Суу районунун маадайлуу өкмөтүнөн неме болуп барган эле, курултайга делегат болуп. Анан чогуу барганбыз, Кара Суудан 30 делегат. Анан ошо делегаттар нөөт менен чай уюштуруп койдук эле, ар айыл өкмөттүн 2ден делегат болгон да. Ошондо 17 рет чайыбыз бар. Айына бир жолдан кылып, ошонон бери үзбөй келе атабыз. Бул жигитке
Сактан аты. Сактанга нөөбөт келгенден анан Сактан бизди бул жерге чакырган. 2 ай болуп калды. Делегаттар анан ушул жерге келип, бул балага конок болуп, чайын ичип, аябай жакты эле ушул жер. Анан кийин буларды ошо лагланга эле барайлык быйыл деп анан ушу урук туугандарымы, неберелерими, жакын көргөн кошуналарыбыз бар, өкүл балдар бар, келиндер бар, бардыгы толугу менен сбор. Ошондой болуп 5-6 машина болуп немеге келдик ушул жерге. Лаглан жайлоосуна. Лаглан жайлоосуна. Ооба. Анан бул Сактанга мен телефон кылып айтып койдум эле, ушу биз суббота күнү барайлы деп атабыз. Үй бүлө менен, бала чакалар менен ар жылы ушундай бир неберелерди тоого алып чыгып ойнотуп келмей традиция бар эле. Ошону быйыл немеде сен немеңди өткөзөйлүк. Десем, келе бериңиз ака, мен даярданып турам, бар жок, даяр деп ошондой деди. Анан бүгүн ушинтип келип калдык. Канчага чыктыңыз ата? Мен бир кам 70ке чыктым. 69. Жаш көрүнөт экен атабыз, а? 40тагы жигиттей көрүнөсүз. Ооба. Чындап айтам. Не жумуш кылгансыз эми ушуга чейин? Канча балаңыз бар, канча небере, канча чебере көрдүңүз дегендей. Жумуш эми жаштыкта кара жумушта дагы иштедик, шофер болуп иштедик. Мен бир ишканада 79-жылы кирип, ошол жерге слесарь болуп кирип, ошол жерде директорге дери кызматына жеткем. Союз малында. Союз малында слесарь болуп ишке кирип, ошол жерде иштеп жүрүп, заочный окуп, билим алып, анан ошол мекеменин жетекчиси болгон. Жетекчи болуп иштедим. 250 автотранспортубуз бар, автобаза эле да, ушундай ишкана эле. Мына соода тармагын тейлечүбүз, Оол Патрик Союзу. Эми мына Кудайга шүгүр, ардактуу эс алууга чыктык. Азыр пенсионербиз. Канча балаңыз бар? 2 уул, 2 кыз. 17 небере бар. Улана берсин, саны дагы көбөйө берсин. Ооба, көбөйө берсин неберелер. Анан Кудайга шүгүр мына топурашып өтүп кеткен менен чоң агам бар эле. Онун мына жеңем, онун кызы, онун балдары бар. Алардан дагы ушу бош бүгүн жумушу жокторду алып келдик бул жака. Анан бир тууган карындашым бар, Жипартур. Бул Ноокатта турат. Бул да балалуу, чакалуу. Күйөөсү өтүп кеткен аланда. Өзү тең кур элек күйөө балам менен. Анан ушинтип келип отурабыз. Ушу Шайлоо деген күйөө балаңыз да? Шайлоо күйөө балам. Шайлоонун келинчеги чоң кызым. Чоң уулум Алмаз, анан кийин ошо Насихат, анан кийин Алманбет, анан кийин Шакырат ошо. 2 уул, 2 кыз да. Ушу Насихат кызыңыз менин дагы атам ушул программага камтылып калсын. Ушул элесин көргөндө биз ар дайым алыс жүрөбүзбү, жакын жүрөбүзбү, кусалыкты жазып туралы деп ниет кылып, анан ушул программаны тартып коюңуз. Сизден сураныш деп мына 1 жыл мурда, бир жакшылыктарды сүйлөшкөнбүз, бирок насип экен 1 жылдан кийин келип отурабыз да бул жергечи. Байбичеңиз какта? Байбичем мына отурат. Биякта байбичеңиз. Кудайга шүгүр, байбичелер менен. Сизди жаш кармаган ошол кишинин мээneти да, мына карабайсыз, 40тагы жигиттин кырындай болуп турасыз, туурабы? Азыр энебизге да өтөбүз, анан суроолорду беребиз, секретин экенин сурайбыз дегендей. Бул неме умраларга барып келдик, чогуу. Экөөңүздөр чогуу барып келипсиздерби? Чогуу барып келдик, Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Ошондой ак кудай болгон энебизди кантип таап алдыңыз эми ушу байбичеңиз? Ошондон бир келтириңчи, бир ушу махабатка кайрылып. Эми Жап-жаш го байбичеңиз дагы ушундай. Жаштыкта жаштык болгон, жаштыкта табышканбыз. Кантип таптыңыз? Сиз бардыңызбы же ата-эне бардыбы кандай? Өзү негизи немеле булар менин тагамдын кызын мунун чоң агасы алган эле да, жезделерим болот эле. Бунун бир тууган агасы. Анан ошол эжем бар эле булардын келин болуп, анан ошентип барып келип жүрүп мындай
Кандай десем эми мындай таанышылуу Göz kır salıp koyup жүрдүңүz барып келген сайын. таанышылуу болуп жүргөнбүз да. Анан ошо 78-жылы үйлөнгөнбүз. Башкошконбуз. Кудайга шүгүр ошонун бери мына 4 балалуу балдар өздөрү менен өздөрү бардыгы. Неврелер, кичик кызым Бишкекте, чоң кызым Насихат немеде, Папанда түшкөн. Өзү негизи бир уулуму Кара Суудан үйлөдүм. Бир уулуму Алайдан үйлөдүм. Келиндерим мына пешенемде отурушат. Баарын үйлөп жайладыңыз, билимди бердиңиз, керектүү нерселердин баарын түзүп бердиңиз. Кудайга шүгүр. Кыскасы ата энелик милдет аткарып, азыр эми ардактуу эс алууда, пенсияда жүрөсүз, Пенсияда жүрөм. Ушу пенсияда жүрсөм дагы ушул неврелерден, ушу келиндерден, мына урук туугандардын мынан диним бар максат деген. Ушулардын бир кандай десем болот, эми булардын дайым бир башын бириктирип, топтоп, көздөрүнө көздөр түшүп турбаса, алыстап кетет да мындай. Тең туура. Бирине бири ушу көздө көз түшүп турса, анан ушу жакын туугандар, кол кошуналар, жакшы санаалаштардын кандай болбосун ынтымакчылык болгон, көпчүлүк болгон жакшы нерсе го. Туура айтасыз, туура айтасыз. Канчалык Ошонун башында өзүңүз турасыз да. Өзүм турам, Кудайга шүгүр. Ушуларды бир жакшылыктарда дайым ушу бир белгилүү күндөрү топтоп, айланама топтоп алып отуруп сүйлөшүп, ушулардын акыбалдарын сурап, жашоо шарттарын баарынан кабарым бар. Баардыгынын эмне менен дем алып атканын баарынан кабарым бар. Ушинтип турам. Жакшы ата, ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз ушул Насихат эжебиздин атасы, Шайлоо агабыздын кайнатасы, атасы, өз атасы менен барабар адам менен майкы тутабыз жаратан беричи. Бүгүн ушул атабыздын сүйлөтөбүз дегенде, атабызды балдарыңыз, кыздарыңыз айтып калды, атам аябай ырдаганда тоо жаңырат депчи. Бир куплет ырдаганга да даяр турасыз деген ойдобуз. Ушундай бир өзгөчө атам бар деп ушундай сыймыктаган кыздарыңызга Аллах Таалам ыраазы болсун биринчиденчи. Рахмат. Ошо тоонун башына келип, Лаглан деген жайлоо, урматтуу көрүүчүлөр, Лаглан деген жайлоого келгенде бар, келбегенде бар, мынакей азыр каньондорду көрүп атасыздар. Бул жана Жет өгүздөгү каньондор менен эле бирдей сыпаттагы ушундай бир жаратылыш кооздук экен. Быйылкы топтошууну, быйылкы жакшылыкты ушундай бир жакшынакай кереметтүү жерде өткөзөм деп уюштурушуп аткан ушундай бир жакшы бир чоң үй бүлөгө, куттуу үй бүлөгө келип, ушул менин ата энем программасын тартып атам. Азыр эми сиз ыр даярдаганча сизди ушул куттуктайм деп турган ушул конокторго сөз берели. Иреттеп туруп, чоң кичүү өзүңүздөр айтсаңыздар, кимден баштайм ошону ошолордун бир жакшы сөздөрүн угуп алып, жүрөктү жылытып алып туруп анан бир кыйкыр урдап берсеңиз, тоо жаңырып, тоодогу кийиктер да үрүп кеткенчечи. Кана кимден баштайбыз? Ой, жупар. Ошол жактан баштайбыз, Атамдын карындашы. Ооба. Бир эле жалгыз карындашы. Макул. Жеңең чамын. Кимиңиздерден боло берет. Мына кайынсиңдим сүйлөсүн. Макул, анда очередь менен кете беребиз эже. Сизге да өзү атабыз жанатан бери ушу сизди көрсөтүп айтып атат дегенде өзүңүз эң жакын боор экенсиз да, мындай айткандачы, туурабы? Сизден бир жакшы ой тилек болсун, жакшы бир каалоо тилек. Ошо. Баштайбыз. Саламатсыңарбы, туугандарым? Бардыгыбыз бүгүн чогулганыбыздын себеби Каныбек акам менен укамдын туулган күнүн белгилеп отурабыз. Эң чоңубуз аксакалыбыз болуп калды. Будан чоң дагы акабыз бар эле, мындан мына жеңендер балдары отурушат. Ушу жеңем менен акам ушу балдарынын жакшылыктарын көрсүн, ден соолукта болсун. Эми балдарым баардыгын үйлөп жайлап өз ордуна койду. Ушул алдыда эми Балпайга Байбоевич ушулардын оозу урматын көрүшсүн. Уулдан урмат, кыздан кызмат, келиндердин сыйларын көрсүн. Жакшылыктуу күндөрдө бир дасторкондон ушинтип топтолуп, даам сызып, тууган уктар менен тынч болойлук.
ар дайым бирге болойлук, бир болойлук. Ден соолуктарыбыз болсун. Ушул акама ден соолук каалайм. Дагы алдында кандай ой тилеги болсо, Кудайым жеткизе берсин. Жеңем экөө бактылуу Балпай Камбаевич болушу бул кыздын оор урматын көрүп, баардыгыбыздын жакшылыктарыбызды көрсүн, төрүбүздүн көркү болушун, баардыгыбыздын жакшылыктарыбызга ортоктош болсун, тойлорубузда башкарышсын, төрдөбүздө көрк болуп, аксакалыбыз, эң чоңубуз, жол башчыбыз болуп жүрө берсин. Өйдө болгондо өбөгүбүз, эңкейсек жөлөгүбүз болсун. Ар дайым бизди колдоп, башчысымын деп турабы, ынтымакка чакыруучусумун деп, жарчысымын депчи. Ушу небере тойлорду көрсөсүн Кудайым, неберелердин тойлорун көрсүн, чеберелерди көрсүн, эми чебере көрүш элек, чебере көрүшсүн. Ушу баардыгыбыз бир болойлук, тынч болойлук, заманыбыз Бир тынч тууган болсун. карындаш болушун да? Бир тууган Мен бир тууган, бир эле карындашы бар, бир эле карындашы болом. Бир эле карындаш болосузбу? Жалгыз карындаштын урматтуу көрүшлөрүнө жашына Тынч кайф болойлук. алып Бардык мына жерге Айтып келген туугандарыма, мына үкөлөрүмө, сиңдилериме, келиндериме баарына бакыт каалайм. Өнүшсүн, өсүшсүн, өздөрү менен өздөрү болсун, уул кыздуу болсун, баардыгы эмне максаттары болсо, максаттарына жетсин, иштери ийгиликтүү болсун, кыскасы бактылуу болушсун. бактылуу болсун, а негизгиси. Рахмат сага дагы. Кол чаап коесуздар, эми кишилер баягы бүгүн шаңдырап отурайлы. Кандай эже? Ошо дагы ушул кайным болот. Мен дагы ушул жашымда келгенмин. Бул биз дагы бала маалыбызда, кайным дагы жаш бала эле, кийин үйлөнүштү. Анан деме ушул муштайыбыздан бери бирге чоңоюп келатабыз. Бала чаканы баарын барабар тарбиялап, баарыбызда баш көз болуп, акасы өткөндөн бери ушу баардык нерселерге бизде ушул баш көзүбүз дайыма ден соолукта болсун, тынч болсун, жакшылыктарыбызда башында ушулар бар болсун. Дүйнөдө баардык жакшылыктарга жар болсун. Осун экөө тең арып, тең карысын. Ушул уул кыздын урматсын көрсүн. Эми небере той, чебере тойлорду көрүп жүрүшсүн дайыма ден соолук болуп. Дасторконубуз дайыма жайыла берсин. Ушу бизди сыйлаган, ушу балдарыбыз эсен болсун, тынч болсун. Илгери биз дагы ушулардай болуп, этекте отуруп кызмат кылат элек аталарыбыздын барында. Эми Кудайым мындай өмүр берет экен, тез эле убакыт өтүп, биз өзүбүз байбиче болуп аксакал болуп калдык. Эми биздин пешинебизге ушу балдарыбыз бар болсун, дүйнөдө баардык жакшылыктарга жар болсун. Алмамбеттин дагы өмүрү узун болсун, анын дагы туулган күнү. Чоңкула дагы ошон туулган күнүн көбүн бизге туткан болуп жүрө берсин, дайыма ден соолук болсун. Рахмат. Кол чаап коебуз, мага жакшынакай сөздөрдү сүйлөдү. Кана сизден сөз болсун. Assalamu alaikum, hurmattуу ушул жерде отурган жамаат туугандар. Биз бүгүн ушул бир тууган агабыздын шылтоосу менен туулган күнү менен анан инибиз Алмамбеттин туулган күнүнүн шылтоосунда отурабыз. Биз өзү 4 тууганбыз. Эң чоңубуз өмүрү кыска экен өтүп кетти. Одан кийинки агабыз ушул, одан эжем, одан мен 4 эле бир тууганбыз да. Эми агабыздын кылган жакшылыктарын биздин тойлордо, жакшылык жамандыкта баардыгыбыздын үстүбүздө турат. Ушул агабыздын айтканын аткарып биз дагы ушундай ынтымактын баардыгын топтогон ушул агабыз болот. Өзү ушундай топтоп, ушинтип жерлерге апарып, ушинтип Ынтымакты бекемдеп турат. ынтымакты бекемдеп баардыгыбызды баш көз болуп алып жүрөт да. Анан ушул агабыздын өмүрү узун болсун. Мындан бияк дагы жаш болсо дагы жакшы болсун, жеңем экөө бактылуу болсун. Кичине инибиздин туулган күнү экен, ол дагы бактылуу болсун. Балдар, кыздарынын өмүрлөрүн көрүшсүн. Мындан бияка дагы ушундай болуп ынтымакта ойноп жүрө беришти. Алла насип кылсын. Мен ойнап калсам. Бир тууган инисинин сөзүнө ортоктош болдук.
айлана тегеректе ушундай агабыздын жакшылыгына чогулуп отургандагы бир топ адамдар турат. Мына азыр өзгөчө маек болгон турат биздин маңдайыбызда. Бүгүнкү ушул куттукталып аткан агабыздын жубайы, өмүрлүк жолдошу, өмүрлүк жубайы жарым кылымга тете түтүн булатып, мына ушунча баланы тарбиялап, ушунча небере көрүп дегендей, ушундай тууган артырып дегендей, ушу туугандарды жөн эле койбостон ынтымактын дагы жартысы болуп мындай башында турат экенсиздер да жаңы. Азыр эми ушул агабыз жана айтып калбадымбы, ушундай жаш сактапсыз да. Ушу агабызды бүгүн мактабасаңыз болбойт эми. Ырдаса эле ырдайсыз, бийле десе бийлейсиз, эми кыскасы эмне каньонго чыгарып жетелеп барып кезде ошону да кылганга туура келет эми. Даярсызбы ошого? Айта бериңиз эми, бул иш тууралуу бүгүн айтпаганда качан айтасыз? Бүгүн ушу балдарымдын бардыгынын арасында ушул бүгүнкү Абышкамдын туулган күнү кут болсун. Биздин пешенебизге ушунун өмүрү узун болсун, бар болсун. Бардыгыбыздын башыбызды бириктирип турган, ынтымак болуп турган ушу баш дөөлөтүбүз ушул. Ата энең барбы, дөөлөтүң барбы деп ушулардын бардыгын дөөлөтүбүз. Ушу чалымдын ушундай жаш болуп турган себебинин өзүнүн ак көңүлдүгү, кол ачыктыгында деп ойлойм да. Жүрөктө кир жок десеңиз? Дайым жүрөгүндө кири жок. Кимге болсо колун ачып, жүрөгүн ачып, жардам берип, ак көңүл болуп турат да. Ошон үчүн ошонун сыры да анан кийин ошо энем да, кайнем да аябай аккуратный, кыйын аял эле. Эскерип кетпесек болбойт. Энемдин алдынан келиндер эч ким өтө албайт эле. Ушунчалык таза, ушунчалык сулуу, ушунчалык кыйын аял эле. Ошонун баласы да эми бул. Касиеттүү энебиздин баласы кыскасы, Ошонун нерселери калган да буда. Аккуратныйлыгы, үйдөгү тазалыктары бар. Ушул эми бар. Анан ушул баягы кудаларым тууралуу дагы айтып кетсек болбойт бүгүн эми. Ушу шайлоонун дагы маскат менен тең карып өмүр узун болсун. Ушу адаш кудабыз менен ушу Каны экөө дос эле, кайда болсо бирге алып жүрөт эле. Дайым ошо каткырышып экөө биригип жүрүшөт эле. Ошо Адахан кудам дагы өтүп кетти, 2 кудам да быйыл өтүп кетти. Ул Адахан кудам да биз менен тең эле аябай. Саалаты дагы өзү дагы ушу Каны экөөбүз дагы жакшы кишилер. Анан чоң кудам биз баргы чейин эле өткөн экен. Ошол адаш кудабызды аябай жакшы жүрүшчү эле экөө. Ошо өмүрү кыска өтүп кетти. Ошо жана бейишинен бейсин ошо шайлоо калган өмүрүн шайлоого берсин. Тынч болсун ошо. Асык эже, шайлоо азыр Каны эке телефон байланышып атты. Сиз байланыштырып көрбөйсүзбү? Москвада каякта? Агабыз. Бир сүйлөшүп алсын эгерде байланыш боло турган болсочу. Тынч болсун эми ошо. Айтарым ошо. Эми мына жана Каны экөөбүз айтып калбадыбы? Мен баягы махабат туурасында суроо бергендечи, бир көргөндө эле мен ушу анча-мынча көз кырмызы салып жүрчү элем депчи. Сиз мындай байкачып береңиз ушул мамилесин. Ошол маалда. Биз кайчы кудабыз да. Кайчы куда. Жеңем Ойго келген эмес сизге кыскасы мындай. Жеңемдин эжеси болот эле. Анан ошодон мындай бардыгы келип жүрүп анан энем ушу мени жактырчу экен да, ошол жолушмадан жакшы кыз, ошо менен сүйлөшсөм деп. Ошондон Карасаңыз эле Будай раңдуу бир красавчик агабыз турат пешенеңизде. Азыр кызганасызбы агабыз эми? Жаш экен карабайсызбы эми мисалы? 70 деп эч ким ойлобойт агабыз чын-чын. Эки жака кеткенде сурап турасызбы мында кызганыч барбы жокпу? Жакшыбы? Эми бүгүн айтпаган сөздү айтасыз деп жана башында айтып алдым да. Ушул күнгө чейин эми айтпасаңыз деле керек, эми аял кишиден чыкпаса керек, бирок быйылкы мына ушул тасма өзгөчө болуп аткандыктан бир колун кармап, жүзүн сүйүп, Абышка мен сени сүйөм дей аласызбы, дей албайсызбы? дей алам эми экөөбүз. Кана бир көрүңчү, сиздердин ушул баягы келбетиңиздер, ушул азыркы мамилеңиздер кийинки муунга сабак болуп калсын. Кана ордуңуздан ыргып туруп, Абышка мен сени сүйөм деп бетинен кармап бир жашы колуна карап бет жүзүнөн сүйүп коюңуз. Кана кол чаап турабыз а. Келиң эми ушул сизге сабак болуп калсын. Урматтуу көрүүчүлөр. Bunun bardığın men atayın nenelerde kıynap ушинтип эметем. Ынтымакпыз дагы. Ошону айтам да мынакей, карабайсыздарбы? Мынакей. Рахмат эне, рахмат. Ушунчалык жанашып башыбызды коюп отурабыз. бириңиздер ушул эме экен да, бала деле башка бирөөнүкү деп коет экен. Эми баардыгы келип туруп акырында ким экөөңүздөр эле калат экенсиздер да эне. Башка о да. Үйдүн чырагы да өзүңүздөр, булагы да өзүңүздөр дегендейчи эне. Кичине тамагым ооруп калды. Болушунча сүйлөй бериңиз, болушунча сүйлөй бериңиз. Кымбаттуу туугандар, бүгүнкү ошо баарыбызды чогултуп келип отурган
Şu hakemin demesi. Hakemde adam yok diyeyim de ben alamdaç. Öteki beyir, borgir. Öteki yaxşı adam. Şu dayımın şu cengimi koy, cayılganda sırkondor cayılıp, bizden törüyüzde konağız bolup, bizden sıymağız bolup yürüyoruz. Bu kızlar normatını görüp, tuğandarın töründe aksakal bolup yürüyorsun kalayım. Var bizle tinç bulaylık, dayım ıntılak bulaylık. Aytаңыз келсін. Жақсы сөз болды. Қол сұрап қоясыз, құрметті қатысушылар. Men Kızımdaylemin çoң ağasının kızı olum. Bирок şu Kanyokamın kolunda çoң oydum. Kanyokam özü kolu menen köyge berdi. Kanyokamı karap tüzölgön adamında tarbiyasını alıp, akam menen büyük nerseni makuldaşıp süйлөшөм. Men üçün akam Ormoновдардын компасы da. Men dagы akemi görüp tüzülgön adamın. Birinci iş jolumu dagı şu akemin işkanasında buhalter bolup iштеп başladım. Oşol жерден turmuş joldoşumu taptım. Бүт жашоом акеми карап түздөлдүм да. Анан биз үчүн акем ушу айтып атпаймынбы, Ормоновдардын компосу бүт нерсени через акем аркылуу чечилет. Akam ömrü uzun bolsun, köp yaşasın, daima ушундай башыбызда, кашыбызда, төрүбүздө болсун. Анан Алман укамы дагы бүгүн туулган күнү, ал дагы атанын уулу болсун. Ушундай акам кандай адам болсо, акамды көрүп ушу акамдай бала болсун. Адам болсын. Жакшылыктарда жүрөйлү дайыма. Сизге да рахмат келип, ушу бизди семейный архив кылып тартып атканыңыз үчүн. Ооба, мына ушул учурду урматтуу көрүүчүлөр, мына жакшы сөздөр чыгып атат жанатан бери. Бир күн келет, миллион сомго да сатып ала албайсыздар. Бул архив ушунчалык баягы жүрөктөн чыккан сөздөр менен коштолуп аткандан кийин жөн жерден тартылбайт. Анан ушул менин ата-энем программасын акмалап жүргөндөр баардыгы жоон терisi менен сезишет. Ушул тасма аркылуу гана баягы эми буга чейин деле ата-энени көп балдар ар кандай кылып сүйүнтү да турабы, каныбеке мисалы бирөөсү балким акча берип сүйүнткөндүр, балким машина мингизип же ат мингизип дегендей жана башка. Бирок мына ушул дагы ошондой бир чоң сюрприздердин бирине кирет десем жаңылышпайм. Мына Умрага деле барып келипсиздер турабы? Умрага барып, мына ажылык сапарды, ажылык милдет аткарып келипсиздер. Мындай айтканда, Кудайдын үйүнө барып, бүгүн мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Алманбет дедиңизби атыңызды? Алманбет мырзанын ошол Каныбек атабыздын эң кичинекей баласы экен. Мага жеткен маалыматтар боюнча бүгүн туулган күнү экен. Кош майрам десек да болот. Атаңыз менен жакын эле экен туулган күндөр, ушу айырмасы жакын эле. Атам туулган күндө келели деди эле да. Бир сизден бир жакшынакай бир Карындашым Бишкекте турат. Бишкектен ошо карындашыбызды күтүп чакырат да. Ошонун келишинде анан ушул күндө туура келип калды, келип бияка келишибиз. Өзү пландашпады эле. Субботага деп бүгүн эс алганда деп бүгүnkүгө туура келип калды. Эмне дейсиз? Чоң рахмат, бизди ушунча бой жеткизип, ушул эмеге даражага жеткизип койгонуна. Биринчиден ушу атама ушу ыраазы болсун. атаңыздын жытын сүрөттөп берсеңиз мисалы үчүн. Өзүңүз каякта жашайсыз өзүңүз? Өзүм учарда турабыз, атам менен турам. Чогуу турасыз. Мен кичинеси менен калгам атам менен. Акам үйүбүздүн жанынан эле бөлүнүп чыккан. Атам эми Элестетиш мүмкүн эмес, сөз менен жеткире албайсыз. Жүрөк менен гана жеткиресиз, туурабы? Бул адамсыз жашоо элестетиш мүмкүн эмес, таптак бир чынын айтканда, туурабы? Эмебиз да. Элестете албайбыз да мындай Элестетиш бир кандай болот. Туура айтасыз. Ошого ооруп калышың дагы мүмкүн дейсиң. Сөзсүз түрдө сөз. Өзүңүз балдарыңыз бар, мындай карап тургандан кийин атаны андан беш-бетер ушунчалык касиеттүү деп балап калдыңыз, балалуу болгондон кийин, туурабы? Канча күндө сагынып каласыз кадимкидей? Көрбөй калсаңыз. Күнүгө эле көрүп турам. Күндө эле көрүп турасыз. Ата мен сизди жакшы көрөм деп качан айттыңыз акыркы жолу, шуну айтыңызчы. Кыйла болду да. Кыйла болду. Азыр айтып туруп бир жытап койбойсузбу кана? Кол чаап турабыз, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Эң кичинекей баласы, эрке баласы.
мынакей атасына жакшынакай болгон калоо тилектерди айтты. Атабыздай адам болсоңуз кем болбойсуз. Кудай буюрса. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей алыстан Шайлоо деген агабыз байланышка чыгып атат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшы турасызбы? Мен ата-энем программасынан Атжол Өмүрзак Азимкулов, мынакей Шайлоо агабызды жаратан бери мактап атабыз, даңктап атабыз. Мына ушул сиздин алып келгениңизди дагы, мына ушул чакырганыңызды дагы айтып, маалымдап койдук. Мынакей менин маңдайымда турат. Куттуктай бериңиз мынакей өз атаңызды. Кандайсың? Рахмат. Ойнап күлүүгө жакшылык күндөрдө жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Алмандагы өмүр узун болсун. Балачкасын күн көрсүн. Немеңизде да жүрө берсин. Жакшылыгыңыздарды көрүп жүрө берсин ата. Тынч болуңуздар. Рахмат, өзүң дагы бар бол, аман бол. Кылган иштериң Алла пайыз бараке берсин. Ömrüne bereke versin. Başın taştan bolsun. Bala çakan menen жақсылықтарда, тойларда, өзлердің çoğaytıp, büyülep, jaylap, eş narsadan kam bolbosan, şu karmaşkan kolunlar tüyelip birge olup nasıkat etsin. Kuday buyursa jakındala gelin alıp kalasınlar. Toylarda göreylik, o'sha toylarda olaylik. Oy maqsad, tilek maqsadingizga yetkile. Hech narsadan kam bo'lmag'ila, cho'ng rahmat. İşlerin yaxshi olsun. Aman bol, salomat bo'l. Ha? Rahmat cho'ng. Qol chop qo'yingizlar, hurmatli ko'rishlar. Kuya bolasi Sayloo murda bilan сөйлөштү. Kuya bolasi hozirgi kunda chet mamlakatda ishlab жүргөн uchur ekan, Chita shahrida, Rossiyanın. Алмаз акабызга жакын барып, жакшынакай жүрөктөн чыккан куттуктоолорун угалы. Бүгүн эми жакшынакай бир иш-чара болуп атты, чынын айтканда. Бул үй-бүлөлүк архив катары, анан үй-бүлөлүк эстен кетиш күн да бул. Каныбек атабызды, анан ушул Алмамбет мырзаны да куттуктап атабыз. Болгон күндөр менен сизден бир жакшы тилек. Рахмат туугандар, атабыздын, апабыздын бизди ушунчалык топтоо уюштуруп туугандыктарга негизги ата-эне, ата-апа катары биз өтө ыраазычылык билдиребиз. Мына 4 тууганыбыз төртөөбүздөн эрежеге жеткизип, жогорку билимдүү болуп, ушул нерселерге балалуу чакалуу бардык үй-бүлөбүз менен жакшылык нерселерге жетишип атабыз. Мына эжебиз отурат, апабыз отурат, чоң апабыз, жеңебиз отурат. Ушуларга ыраазычылык, дайым биз менен бирге тууганыбызга, жакшылыктарыбызга баарыбыз катташып, эжебизге ден соолук каалайбыз. Апабызга ден соолук каалайбыз, ата-ана бардыгына. Негизи эле ынтымак болойлу. Ушул дастарханыбыз дайым жакшылыктарга жайыла берсин. Ошол айтабыз. Сиздердин төрүңүздөрдө отуруп, бактырдан бай-бай вече болуп жүрө берсин, да. Сиз канчасы болот улуз? Мен чоңмун. Чоң улус. Эң улусу, эң сулуусу мен болом деп туруп, бир жакшы колуң кармап бир куттуктап коюңуз да. Урматтуу көрүүчүлөр. Каныбек атабыздын эң чоң уулу Алмаз мырза менен жакшы маектештик менен бар болуңуздар. Атанын батасын алып жүрө бериңиздер, эч качан кем болбойсуздар. Туурабы ата? Келиңиз эми гана. Ошол турган жерде эле сүйлөй берсеңиз болот. Гана. Кем бирөө жарым туруп да сүйлөсүн гана. Биздин бир тууганыбыздай болгон. Урматтуу коноктор, ата, апа, бүгүн ушул атанын туулган күнү кут болсун. Не деймен, бул ушул үй-бүлөгө туш келип, ушул үй-бүлөгө келин болгонума аябай сыймыктанамын. Мен өз атамдай, өз апамдай кылып кабыл алышып, ушул мени өстүрүп, ушул даражага жеткизген ушул ата-энелериме өтө ыраазычылык билдирем. Атама узун өмүр, ушу берекелүү өмүр тилейм. Аллахым эки дүйнө бактылуулук берсин. Апам экөөнүн ушул тең карып, кармашкан колдору бактылуу карылыкка жеткизсин деймин. Бул мен как келин катары эмес, мен буларга кыз катарымын да, мен өзүм ошондой сеземин да. Туура. Атам жөнүндө эми айта берсем, вообще сөз көп да эми, бүтпөс да. Кайненеңиз жакшы көрөсүзбү, кайнатаңыз жакшы көрөсүзбү? Экөөнү бирдей көрөм. Экөөнү бирдейби? Ошо
ушундай эле атам ушул даражада жүргөнүндө бул апам дагы себепкер. Бул апам ушунчалык айкөл мени как кайнын эмес, мен апам катары эле кабыл алам да бул аялдычы. Ушу тазиметем, ушулардын үй бүлөсүнө бүлө болуп келгенден мен өтө чоң сыймыктамын. Ушулар жакшынакай болуп тарбиялап койгон баласы бар экен. Мынакей жакшынакай бүлөнүн келини болуп турат. Мынакей апасын куттуктады. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиз эже. Келбейсизби? Эми насихат эжеге сөз бере элем. Жанатан бери ушул иштин демилгечиси мынакей жолдошу менен бирге мына ушул сюрприз деп былтыр баштаганбыз, бирок мына жакшылыктардын дагы саны эч качан түгөнбөйт деген сөз туурабы? Мына быйыл ушул өз атасын келип жакшынакай алып болгондо дагы ушул тоо койнунда боз үйдүн ичинде кыргыздын бир каада салттары менен аралаштыра иш-чара өткөзүп куттуктап жатасыздар да. Бул идея качан келди? Сиз үчүн ата-эне деген ким? Анан кантип сыйлоонун дагы аракеттерин, мындан башка аракеттерин көрдүңүздөр буга чейин? Assalomu alaykum. Жаштарды узак күчкө чейин сен менен передачасын качандан бери көрүп жүрөбүз, катталганбыз. Ушуга дагы мен дагы ата-энеме сюрприз кылайын деп даярданып былтырдан бери деметкенбиз. Анан күн саат сааты бүгүнкүгө чыгып бүгүн таркайтасың, рахмат сага. Бизге ушул күн жайында традиция болуп калганда, балдарга атам немеси мененчи, атам тууганын ышылтоосу менен дайым туугандар чогулабыз. Атам баарын башын бириктирип, ушинтип чогуу отурабыз. Мен кичине сөзгө жогорокмун өзү. Ошонсо деле мен ушундай ата-эненин кызы болуп калганыма сыймыктанам да. Аллахка чексиз шүгүрлөр келтирем, мен мактоолор келтирем. Мен атам бул атам, менин атам эң жакшы адам дегендей. Мен атам элде жок, эң жакшы адам да, дүйнөдө жокчу. Апам да айкөл жакшы аял өтө. Ата-энем, ушу ата-энем менен сыймыктанамын. Ата-энем дайыма жакшы көрөмүн деп айтамын. Өмүрлөр узун болсун, пешенебизге бар болсун. Төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин дайыма. Ушу туугандарымдын арасы кемибей, дайыма бизге баш көз болуп жүрө берсин. Ата-апам жакшы көрөм ошо. Өзгөчө бул сөз менен жеткириш өтө кыйын. Өзү ар бир бала үчүн ата-энесинин кашында отуруп алып туруп, мисалы аны макташка дагы мисалы сөз таппай калат да. Себептен ушунчалык элжиреп кетесиң, ушунчалык толкунданып кетесиң. Анан ошол эле учурда ата-энени сүрүү да башкача да. Сүрүү да башка. Ошол эле учурда мен эптеп сүйлөткөнүм ушул баягы себеби ата-эне ар бир өзүнүн кан жанынан жаралган баланын сөзүнө ушунчалык балкыса, ошончолук жашарда ошончолук кубаттанат да. Мисалы Каныбек атабыз анатан бери ушу жакшы сөздөрдү угуп отуруп жана 40ты берди келе, азыр 30га түшүп калды жашычы. Чынын айтканда. Азыр каньонго чуркап эле чыккызы келип турат азырчы. Таппай жүрөт. Биздин тилегибиз, биздин ошо биздин сыймыктанган ошо жөлөгүбүз. Атам апам бар, ошо бактылуумун мен. Дүйнөдөгү эң бактылуу пенделерден Аллахка шүгүр. Ата-энем бар. Алла ыраазы болсун. Ушундай ата-энеге сизди ушул наристе кылып, ушундай бала кылып, кыз кылып бергенине Аллахыма мисалы чексиз ыраазысыз да, мисалы туурабы? Сиз ошо ата-энебиз бар үчүн жашооңуз керемет деп мисалы жүрөсүз да. Шүгүр. Бумеранг жашоо сөзсүз кайтып келет. Сизге дагы бир күн келип балдарыңыз же кыздарыңыздан ушундай кайтарылат сөзсүз. Бул бумеранг кайтарылат сөзсүз. Ана сиз кыз болосу? Эң кичинекейби? Дагы эле эркелейсиз? Пенсиянын канча процентин алып турасыз? Мындай айткандачы, секрет болбосо, баардыгын алып турасыз. Үйгө келсе буюм-туюм баарын ташып кетиш үчүн менмин. Акыл урдоочу, шигиза байлык урдоочу менмин деп баштай беребиз. Бүгүн ошо жакшы эмеде отурабыз. Атакем туулган күнү 2 кош майрам. Ошо баардык жакшылыктарды каалайм. Баардык ушул улуулар айтып кеткен баардык каалоо тилектерге кошулам. Баарыбызга ден соолук, ошо бактыбызга бар болсун. Сизге дагы чоң рахмат. Бул адамдар эми дөлөтүбүз, бул дүйнөнүн периштелери да бул адамдарчы. Тирегибиз. Ошо экөөбүздүн бири ар дайым эртеңибиз айтып турат. Биздин бактыбызга бар болсун, аман болсун.
бардык ушул жерде жакындарыбыздын катарыбыз кемейсин. Көбөйсө мисалы үчүн жакшылыктар болсун, үйлөр тойконого айлансын дегендей. Тойконого айланып, ошо Чебере көрсүн, туура көрсүн. Кудай кааласа кийинки жыл ошо жакшы юбилей тойлорду коюп, Анан 100 жашына да сөзсүз келебиз деп ниет кыла берели. Каныбек атабыз менен байбичесинин 100 жашка бир жашта толгон салтанатына келип бакылдап сүйлөп турсак дагы ийги болбосун. кыбыралардан тойлорун көрүп, биздин жакшылыктарыбызды көрсүн, ар дайым дуабызда, намаздарыбызда дуа кылып турабыз ушу. Азаматсыз. Бар болуңуз. Кол чаап коебуза, мынакей жакшынакай болуп. Жакында неме кылдым эле. Көздү операция кылдыңызбы? Катаракт алдырдым эле. Катаракт алдырып анан кийин немеси аябай чоң болуп калды көрүшү. Кичине алиги узакты неме болуп калды эле, бозоруп. Узакты көрүшүм жакшы болуп калды, бирок кичине неме болуп турат да, ачышканчылык ушундай болот экен. Баягы операциядан кийин баары бир таасири болот экен. Болот да, сөзсүз болот. Бул кече барып анан баягы врач менен сүйлөшсөм, уже бир 40 күн этият кылып күнгө чыкпай, дарыны тынбай коюп туруңуз деп ошондой дедилер. Ошо гана мына кара очкини салып ушинтип атканым ушудан. Өзүмө дагы ыңгайсыз болуп атат, очки салып болганчы. Бирок бул немеден, ошол көздү неме кылдыргандыктан ушундай кылып сактап атам да. Не дейм мен абама? Сиздин өмүр ден соолук каалайбыз. Ошентип баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, биздин алдыңкы немебиз болуп жүрө берсин да. Абаларыбыздан. Сап башы, жора башы, өзүбүздүн үй бүлө башы, өзү түзгөн армиянын кол башчысы болуп, туурабы? Туура айтасыз. Сиз кимсиз болосуз? Мен укасынын баласы. Укасынын баласы. Келиң аке, сиз да бир эки ооз сөз кошуп коюң, атайын киргенден кийин бир жакшы бир калоо тилек айтып койсоңуз эки ооз сөз, Урдайт. Жакшы калоо тилек. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ошо биз дагы ошо жерде көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Ошо Каныбек ака ушунча жамааттын эмеси болуп келип калды бул жака. Ошо жамааттын башчысы болуп, ошо дайым ошо баш көз болуп, жаштарга, өзүнүн кийинкилерге ошо өрнөк болуп, үлгү болуп жүрө берсин. Биз да ошо кичинекейибизден эле ошо семья менен эле чоңоюп келип атабыз. Бир тууганбыз деп койсоңуз, Бир тууган болуп эле калганбыз. Ошо 35 жылдан бери эле чогуу эле ошо семья менен эле эки шаркак болуп жүрүп келатабыз. Ошо будан кийин дагы чогуу жүрө беребиз. Ошо Каныбек дагы ден соолук каалайбыз, узун өмүр. Ошо салам эже менен дайым ошо бактылуу болуп, ошо бала чакасы менен небере чебереси менен чогуу жүрө берсин. Айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей жакшынакай калоо тилектер. Каныбек атабыздын эң жакын тууган уруктарыбыз, кан жана жарган балдар кыздары чуулган, курчаган ушундай бир топтоо ушул менин эле программасынын кезектеги ушул каттамына каттап койдук. Мисалы үчүн ушул программада көптөгөн бактылуу аталар, энелер тартылып атышат дегендей жакшынакай бир көрүнүштөр орун алып атат. Мына ушунун баардыгы кийинки муунга сабак болсун деген иретте тартылып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр. Молодец, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Каныбек атабыздын неберелери баардыгы чогулуп. Кана келиңиздер, бул жака өтүңүздөр. Неберелердин да бир жакшынакай сөздөрүн угуп коелу. Ким сүйлөп баштайт кана? Бүгүн Каныбек атабыз ким? Чоң атаң болобу, ким тай атаң болот? Баардыгыбыз куттуктай беребиз, четинен. Кана сиз баштай бересизби кана? Чоңурагы сиз экенсиз. Качпай. Эки ооз сөз куттуктап коесуз. Узак жашасын, небере чебери дагы чебер болсун. Ошо бактылуу жашасын. Азаматсыз, кана сиз дагы. Тууган күнүңүз менен көп жашаңыз, оорубаңыз, салам чоңкомдон колуңузду үзбөй жүрсүн. Азамат кенде, сону сүйлөп турбайбы неберелери кана? Кана. Мынакей единственный чебер экен, Каныбек атабыздын чебереси мынакей. Мынакей ушунчалык сонун неберелери бар экен. Кана. Куттуктап койчу. Чоң ата, мен сизди жакшы көрөм. Өмүрүңүз узун болсун. Өмүрүңүз
uzun bolsun. Çoğoyganda sizdi bagam dep koy. Çoğoyganda sizdi bagam. Ay azamat. Kana kutuktay ber. Çoң atagың bu? Ай, Азамат. Желаю. Ай, Азамат. Поздравляю. Кана? Мынаке, Авана поздравляю с днем рождения. Азамат. Чего желаешь ты? Здоровья? Да. И счастья, молодец. Счастья дайте мынаке, кана? Тайта с днем рождения. Құттықтаймын. Өміріңіз ұзын болсын. Өміріңіз ұзын болсын. Я вас люблю деп қой. Я вас люблю. Азамат. Қана, чоңдор екен, мына чоңдор, қана. Уялыш жоқ, мынаке, қана. Өміріңіз ұзын болсын, көп жашаңыз. Мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көремін. Азаматсыз, мынаке, қана. Мен сізді жақсы көрдім. Тайта. Днем рождения. Азаматсыздар, мына, қана. Чоң ата өміріңіз судай ұзын болсын, көп жашаңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Азаматсыз, оруаңыз дейді мынаке, соның сөздері, қана. Сөйлей тұрғандар. Қана, балбан, қана. Да, сөйледі бұл. Қана, құттықтаймын деді, суды. Айтып қойғын. Қана? Қандай тамақтарды пішіріп бересің? Чоң атасын жақсы көреді, Аза. не дейді? Чоң атасы. Не алып берем дейді? Кружка. Кружка алып бересің, чоң атаң, пияла алып береді екен мынаке чоң атасына. Не тамақтар жасап бересің, айтып қой. Пицца жасап бересің бе чоң атаңа? Пычақ алып береді екен мынаке. Ой, Азамат. 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 Қана, чоң жігіт. Тайда туғаныңыз менен сізге көптөгөн берекшендигин жана көп өмүрүн сурайм. Дагы көп акча табышты неме кылам, каалайм. Акча таап, көп өмүрлүү болсун, болсун деп каалайм. Карлыктын доорун сүрө берсин, бактылуу карлыктын доорун сүрө берсин. Амин. Кана, дагы. Кана чоң жигит бергечи. Кана, мына Панама кийген, кана эки сөз куттуктайм деп жакшына сүйлөп койгон. Куттуктайм сизди, урубасын, кыйналбасын, көп акча болсун. Биздин тойлорду көрсүн, Биздин тойлор болсун, дуадар болсун, кабыл болсун. Азамат. Кана? Jadi, чоң атама рахмат айтам. Чоң атам мага көп ойыншықтарды алып беретелер, кичинекейимде. Азыр деле алып береби? Чоң атама разы айтам. Жакшы жашасын чоң атам. Жакшы жашасын, Азамат көп жашасын. Да, кана, мына ушул мына урматтуу көрүштөр ушул баланын чачына жатам бери мен ашык болуп келдим эле. Мынакей, кана, спортсмен экен. Чоң атам куттуктайм, күрөшкө макул берген үчүн. Чемпион болуп, чоң атаңы чемпион болгондо ошактарга эшитип барасыңбы? Ооба. Бир күнү 1000 сом бергенлер. Ошол эстен чыкпайт. Одан кийин дагы бердиби 1000 сом? Билбейм, 200 сом бергенлер. Одан кийин 200 сом бердиби? Üçüncü orun alganda da. Üçüncü orun alganda 1000 som berdi. 200 som berdi. 1000 som alganda 1000 som bergen. Endi dagı 1000 som alasыңбы? Atam olsa bir gün 5000 som bergenler. 5000 som berdi bir gün. Onda birincini aldın bile. Birincini aldım bile. Ondan keyin dagı birinciden 1000 berdi. Vay Azamат. Урматтуу көрүүчүлөр. Мына бул чач боелгон эмес. Бул ушундай табигый чач.
Анан өзү спортсмен экен ушул жигит. Кудай буйрса Акжол Махмудов сыяктуу, Жоломон Шаршенбеков сыяктуу чоң аренада көрүшө турган спортчу болоруна шегибиз жок. Азамат. Кана бир сальто ашып коелы кана мына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Азамат. Кана күчтү көрсөтүп кой. Охо, мынакей. Күч мынакей. Ушул жигитте экен, Кудай буйрса келечеги кең болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз жакшынакай болгон неберелерди сүйлөтүп алдык. Каныбек атабызга болгон жакшынакай сөздөрдү айтышып алды. Бул дагы эстелик. Эртең чоңойгондо бүт бары эскерип жүрүшөт. Жакшы туруңуздар, өмүрлүү болуңуздар. Бул урматтуу көрүүчүлөр, мен баса эле айткон ушул Лаглан эс алуучу жай, буга? Лаглан эс алуучу жайынын ээси, атыңыз эмне? Атым Сактан. Сактан агабыз сөзгө тарткан атабыз себеп дегенде Каныбек атабыз менен мамилеси өтө жакын экен. Жанатан бери кеп кылып калды эле. Сактан агабыз таап келип, мынакей жакшынакай өзүнүн калоо тилегин айтырган атабыз. Баштай бериңиз. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер биринчи. Биздин передачаңызды биз телевизордон көп жолу көрөбүз. Каныбек экөөбүз шакирт болуп, өттөн бери көп жерлерде жай үстүндө сыйлашып, акыркы болуп жүрөбүз. Анан туулган күнүңүз экен, Каныбек көп жашаң. Ар дайым ушундай бала чакаңыз менен, туулган урууңуз менен, бизге окшогон укаларыңыз менен бир болуң. Ушундай тоо коюнда жайгашкан Лаглан эс алуу жайына куш келипсиздер. Башка да келип туруңуздар. Туулган уруу, жора жолдош менен тынч болуң, ден соолукта болуң ар дайым. Үй бүлөңүз менен жакшынакай балдарыңыз, небере чеберлериңиз баары үйдөгүдөй экен. Бай экенсиз. Азаматсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Чоң рахмат сизге дагы. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Лаглан эс алуу жайы кичине реклама кылып коеюн эми. Ушунча келгенден кийин передачаларда дагы көпчүлүгү ушул элдер көрүүчүлөрдүн катарында ушул Сактан агабыз да бар экен. Лаглан эс алуу жайы ушул Оштон дээрлик 60-70 километр алыста, 60 километр алыста турат. Абдан коос, мына кереметтүү жай. Келип эс алып кетиңиздер. Бул жагы Лаглан каньон деп азыр бүт туристтер келип атат. Мынакей каньон. Анан ушул эле зонунун үстүндө мына жакта Алай жолуна кошулуп кеткен да бир жолубуз бар да. Бул жакты эми шаарлыктар көпчүлүгү билбей атат. Бул жол жакын бизгечи. Бул өтө жакын жол, э? Бир 15 мүнөттө эле ошол Алай жолуна кошулса болот да. 41ден чыгат да. 41ден чыгат экенде мындан түшкөндө эле баягы 41-километр деп коет, ошол жерден түшүп, андан ары кетсеңиз бул жагы жакын экен, урматтуу көрүүчүлөр. Дарыянын жегинде өзүбүздө таза кымыз бар, самал ичиребиз, өзүңүз кымыз жасайсыз? Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Форель балыгыбыз бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, форель бар экен. Форель бар экен. Мына боз үйдүн жасалгасын мен жанатан бери сиздерге көрсөттүм, көрсөңүздөр болот. Мисалы абдан ушул кыргыздын каада салттары чагылдырылган, оймо чиймеси менен сонун жасалган боз үйдүн ичинде форель балык, мынакей каньондор, мынакей туристтер көп келе баштады деп айтат Сактан агабыз. Анан кымыз албетте, ушу натуральный өздөрү саап, өздөрү жасаган кымыз менен азыктанып, жан дүйнөңүздөрдү байытып кетсеңиздер болот. Ушул программаны тоо коюнуна жайлоого сүдүрөп келген, принципиалдуу түрдө барып беришimiz суранып келген ушул Насрикат эжебиз, ушул Каныбек атабыздын уул кызы. Андан кийин ушул шайлоо күйөө баласына Аллахым ыраазы болсун. Азыр эми программаны жыйынтап жатып, ушул Каныбек атабыздын бир жакшынакай батасы менен жыйынтайлы деп ойлоп атабыз. Каныбек ата, кана өзүңүз бир алакан жайып, балдар, кыздар Кыргызстанга жалпы эли журтка. Мен şu birinciden oturgan cemaat, uluklarım, tuğanlarım, buna bugün şu Лаглан toğusuna gelip, şu yerde çoğu oturağız, Dağçakmanın çekesinde, vardı onlara tınçılık, amançılık, birbirlerinde vakit, den soğuluk, tokçuluk, molçuluk, jakşılıklar, toylar, sizlerden koştup dursun dayım. Tuğanlar biz aman bolaylık, esen bolaylık. Uşunda öyle жалпы eli jurtubuz, mamleketimiz, Kırgız elimiz aman bolsun, tinç bolsun, önügü ösöylük, aldınкы өлkölөрдүн катарынан кошулган мамлекеттерден болойлук. Кудай буйруса келечек Кыргызстандыкы өтө кең, өтө жакшы. Буга баарыбыз ишенебиз, аракетибизди кылабыз, мына жаштардагы, балдардагы.
Bizim uşu tilegimiz, maksatımız, men ömrümdeki uşu bir еңсегеним, tilegenim ile şu Kırgızstan'ın bayrağın köp büyük көтөрүлгөнүн görüp, şu bizim bala çakalarımız, uruk tuğanlarımız, jalpıla Kırgız ele bir sıymıktangan, öngön, öskön, bir bilimdүү, ilimdүү el jurtpuz özübüz. Ошондой мамлекеттердин катарына кошулуп калуу, ошолор менен тең ата сүйлөшүү, eri şarkak, ошолор менен кошо чогуу кадам таштаган өнүккөн өлкөлөрдөн болушун тилеп, эңсеп келем өзү. Кудай буйруса баардыгы жакшы болот, аманчылык болсун, тынчылык болсун. Оператор болом, сага дагы тынчылык, аманчылык. Tilek maksatına jet, uy бүлөгүң менен, урук туугандарың менен аман эсен бол. Мынау жердеги бизди күтүп аткан мынау кыргыз үйлөрдүн ушул эс алуу борборунун жетекчиси, негиздөөчүсү мени менен курултайда чогуу болгон Сактан деген иним, бунун дагы үй бүлөсүнө тынчылык, аманчылык, ушул баланын колу дарт көрбөсүн, ушул жерде дайым жакшылыктар болсун, жакшы адамдар келип, бут кирген жерге кут кирет дейт, үзүлбөсүн ушул жерден адамдар, меймандар, коноктор. Апасы бар мунун дагы, атасы жок. Ушу апасынын пешенесине апасы аман болсун, апасы ден соолукта болсун. Кызмат кылгандарга, келин кесектерге, балдарга, жаштарга, баардыгыңарга чоң рахмат, эч нерседен кам болбогула, тилек максатыңарга жеткиле. Журтубузда, элибизде аманчылык, тынчылык болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дагы бир бактылуу атабыздын жакшынакай дубасы менен биз программаны жыйынтыктадык. Ат жөнү Мирзабай Жымпулов, аягында ушул пайгамбарыбыздын жакшы осуяты бар. Ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы дейт. Ушул ата эненин ушундакай жакшынакай ыраазычылыгы менен агарабыз, көгөрөбүз дегендей, сиздердин дагы балдарыңыздар ушундай сюрприздерди жасашып, ата энесинин көңүлүн ала берсин деген тилекте программаны жыйынтыктайм. Бар болуңуздар, алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Өлкөнүн 7 тубанына барып, сиздердин ата энеңиздерди сүйүнткөнгө даярмын. Жакшы туруңуздар, баардыгыңыздар. Тоқ ойындагы бир сюрприз, дагы бүттү.